өзүнүн тойго деген акчасын майыптар үйүнө барып ошол жерде жашаган жашоочулардын көңүлүн алып жүргөн жаш жубайларды көрсөңүздөр керек. Дал ушул жаш жубайлардын үйүнө бүгүн биз конок болуп келип калдык. Ушул нерсени көрсөтпөй деле кылып койсоңор болмок депчи. Аз адам болсо да бир аз таасир берди депчи. Алды жактан комментарийлерин окуп калып атам, уже буюрса муну тренд кылыш керек. Эми карылар үйүнө дагы бармакпыз негизи биздин план боюнча. Барсак алардын эми балдары бар да. Менин да балдарым ушундай болуп келсе. Жолдошуңузду биринчи көргөндө кандай сезим болду эле? Мектебинде кыргыз тили адабияты мугалимдик кесипти аркалайм. Куда тарабыңыздар кандай кабыл алды? Кудалар аябай жакшы кабыл алды. Ушул батам ден соолуктар чың болуп, ушу кыргыз элиме жараган жигит кыздардан болсун. Ата энесине кайрымдуу болуп. Салам достор, урматтуу Зокко медианын катталуучулары, жакында эле интернет тармагында өзүнүн тойго деген акчасын майыптар үйүнө барып ошол жерде жашаган жашоочулардын көңүлүн алып жүргөн жаш жубайларды көрсөңүздөр керек. Дал ушул жаш жубайлардын үйүнө бүгүн биз конок болуп келип калдык. Жыргал байке жана Малика жеңебиз. Саламатсыздарбы? Биздин көрүүчүлөр менен учурашып атсызбы? Салам алейкум, кандайсыздар? Куш болуңуздар бек болсун. Рахмат. Ушул чечимди кантип кабыл алдыңыздар? Ким тарабынан сунуш катары кирди? Айта салыңыздар. Буга чейин мурда бир жолу ошол майыптар үйүнө, балдар үйүнө барабыз деп барганбыз бир жолу барып. Анан ошол учурда, ал учурда эми балдар үйүнө эле барганбыз. Ал эки жактарга чыгарбай эле именно ошондо балдарды көрүп, анан карылар үйүнө, балдар ошо майыптар үйүнө дагы барсам ниет кылып, анан именно ошо тоюмда буюрса гулянка деген нерсени болот го. Ошол нерсеге ойлонуп турам, тоюма жакын кылсам деп ойлогом да. Анан тоюма чейин кайсы күндөрдө ойлонуп, анан именно гулянканы аты менен агалып, тем более ошол учурда досторум баары чогулат, жакын адамдарың. Анан ошонун ордуна ушул жардам кылып, жакшы алардан бата алып, алардын көңүлдөрүн көтөрүп, ушундай ниет кылып койгом. Анан тойго жакын келинчегим менен да бир сыйра кеңешип, балдар менен да кеңешип, досторум менен да айтып мындай сунуш бердим. Анан баарына сунуш берсем макул дешти, баардыгы мындай сразу колдошту да. Үйдөгүлөргө айтсам аябай колдошту, алар дагы сонун болот деп. Анда ошентип ошондой болуп калды эми. Кудайга шүгүр аябай сүйүнүп атабыз, негизи жүрөктөн эле кылганбыз, аны чын ниеттен жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы менен ошо баш кошуп атабыз, жакшы дуа, бата менен баштайлы деп. Анан ошол азыр аябай состурмактарга чыгып кетиптир го. Эки жактардан көрүп калып атабыз, жөнөтүп калып атышат. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Сөздү жеңебизге да берсек, өзүңүз дин жолунда жүргөн адам экенсиз. Анан бул сунушту кандай кабыл алдыңыз? Сизге жактыбы? Деги эле жолдошуңуз ушинтип акча каражаттарын майыптар үйүнө жумшайлы дегенде. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу кош келдиңиздер. Негизи жолдошум буга чейин деле биз сүйлөшүп жүргөн учурда дагы көп кайрымдуулук иштерине салым кошуп келет. Чогуу биргеликте дагы акча которуп калгандарыбыз бар. Анан албетте буга чейин жасап жүргөн ишибизди азыр үй бүлөгө болуп аттанып атып, чоң турмушка аттанып дагы бул нерсени жасабай койгонго мен макулдугун бербей койгон жокмун. Албетте кубаныч менен кабыл алып, эки колдоп эле колдодум. Деги эле ушул гулянка деп айтып калбадык ба? Достор менен чогуу жаштар эс алуусу болот го тойго чейин. Бир топ эле акча каражат керек. Сиздер канча акча каражатын майыптар үйүнө жумшадыңыздар ошондо? Бизде негизи буга чейин тоюм гулянкаларда дос балдардыкы мен көбүнчө уюштуруп калчумун да. Уюштуруп, анан акча чогултуп өзүм касса жабып ошентип калган учурларда бир 25-30 миң, жакшы жапкандар 40-50 миң сомго чейин жапкандар учурлар болгон. Ошол эле сумманы биз бул жака жумшадык да. Анан ал жака мындай жардам кылып жумшаганда ал жактан биринчи байланыштык. Үмүт ошо эмелер мындай өзгөчө балдар деп койсок болот.
ошол жактан байланышсак, ал жакка кээ бир мисалы үчүн биз обычно биринчи ойлонгондо баардык нерсени алып бара беребиз го дегенбиз. Ал жактан кээ бирлер сүйлөй албагандар бар экен, тамак жей албагандар бар экен, элементарный ошо мындай сокту кармап иче албагандар бар экен. Ар кандай ошолорго ылайыкташтырып, мисалы үчүн памперсинен өйдө тамак ашына чейин көтөрүп бердик да, болушунча аракет кылдык. Азык түлүк алып барган турбайсызбы? Азык түлүк, анан майда чүйдө күнүмдүк керектүү нерселердин биринчи очередь. Анан алар дагы аябай кубанычтуу болушту. Ошо сонун болду. Айтып атсаңыз, сиздер ошол өзгөчө балдарга барганда алардын эмоциялары кандай болду? Эмоциялары эми мындай өзгөчө деп аталып тургандай эле, мындай башка балдардан дагы өзгөчөлөнүп турат да. Анан аларга көңүл бургана кайсы бир адам келет, сырттан келе турган болсо, мындай эмоцияларын жашырбайт го. Аябай толкунданып турганы көрүндү, кубанып, биз менен келип саламдашып, учурашып, сүрөткө түшкөндөр дагы болду. Анан алар менен кошо биз деле толкунданып аттык. Башында кичине жаман болуп, өзүбүздү кармаганга аракет кылдык. Анан кайра аягында балдардын жана ырдап бийлеп атканда көңүлдөрү ачылып калганда биз дагы көңүлүбүз ачылды. Биз барарга жакын балдар болуп кеңешинде отуруп үйдөн кеңештик да, багыр ошол кеңешкенде уже жүрөк эмелер бар да, мындай по-любому биз дагы может ыйлап жүрсөк, бирок баарыбызга сөз бердик, ал жерден өзүбүз эмоциябызды жашыра албай ыйлап жүрсөк же жүрөктөн кыйналсак, анда аларга дагы кыйын болорунчу. Анан сыртыбыздан күлүп, максимально ичибизден по-любому болот экен сыгылуу. Ошо болушунча карманганга аракет кылдык да. А так ал жактан эми өзгөчө балдар по-любому мындай көрүп алып аябай башкача болот кезинде аларды көрүп алып, тем более алардын жашоо болгон көз карашын көрүп, мындай жылмайып, ырдап эметкендерин көрүп алып вообще жүрөгүм сыгылат экен. Өнөрлүү балдар көп турбайбы? Өнөрлүү, ырдайт экен, даже Парижге чейин барып ушундай таланттарга катышып келгендер болот экен да. Анан жакында буюрса бир бала айтат, жакында буюрса үйлөнөм, 23-кө чыкканда ошо пока девушкам жок, эметсем депчи, девушка тапсам депчи. Аябай мындай жашоо болгон эмелери күчкөн да. Анан аябай сүйүнүп кадимгидей ошол балага жардам берип девушка таап бергим келет экен ошол жерденчи. Ошондой Көп адамдарга жакшылык кылуусуна түрткү болгон турбайсыздарбы? Деги эле ушундай күттүңүздөр беле, пабликтерге чыгып, бир талкууга чыгабыз деп ойлодуңуздар? Жок, негизи. Чынын айтканда анчалык болуп кетерин вообще күткөн эмеспиз. Досубуз бар, Азирет деген. Анан ал бир аз ушул тармакта жүрөт, сиздердин тармагыңыздарда. Анан досум ага чейин дагы бир тойго барганда бир байке кеңеш берди да. Именно кайрымдуулуктун башында жүргөн байке кеңеш берди, тойдон жолугуп калып. Чыргал ушундай деп кылып атыпсыңар, балдарыңан угуп калдым. Мындай жашырбаган нерсени чыгар, элдер дагы ошондон мотивация алсын депчи. Ошол нерсени дагы бир аз мотивация болду. Анан досумга айтсам дагы ал дагы бир-эки жерге айтып койгон экен, уже келип тартып кетишти да. Өзүңүздөр эмне менен алектиңиздер? Мен болсо уже жеке ишкерлик деп айтсам болот. Мурда бир тармакта жүрчүк, азыр көп тармактан. Эми баарын айтпай эле коеюн. Жеке ишкерлик да, мындайча айтканда эркин бизнес тармагында алектенебиз. Жоюңуз? Мен кыргыз швед математикалык мектебинде кыргыз тили адабияты мугалимдик кесипти аркалайм окуучулар менен. Сон бардык эле көрүүчүлөрүбүзгө кызык болсо керек, ушундай бир коомчулукка таасирин калтырган жашоолор кантип таанышталды экен деген сыяктуучу. Айтып атсаңыздар. Эми ал соц тармак эле. Соц тармактын күчү менен да уже таанышканыбызга 3 жылдан ашып калды. 2 жыл сүйлөштүк. Анан Инстаграмдан таанышып калганбыз. Биз бөлүшүү ушундай жолдор эме болот го. Тиги мен сторисине жооп берип, анан аны көрүп реакция калтырып коюп, ошондон эле башталып, анан таанышып сүйлөшүп жүрүп, анан ошо башка отурабыз ошо. Сон Малика айым айтып атсаңыз, жолдошуңузду биринчи көргөндө кандай сезим калды эле? Жолдошуңуз катары көрө алдыңыз беле? Көргөндө негизи биздин жолугушуубуз таптакыр башкача болгон. Мен чет жакка кетишим керек болуп эле, анан баягы майда чүйдөлөрдү алып баратып эле, анан ага чейин бизнес чатында да утпайбы, анан тестатым иштетчү. Конокко чакырып калчу кээде, анан такыр убакыт болбой жүрүп, анан ушул четке кетип аткан учурда жолдон по пути деп коет го, орусчасында баратып көрүп калып эле, анан ушул жер турбайт деп өтүп кетип, анан кайрылып келет, аябай ачык болуп кетти, анан кийин собой ала кетейин деп кирип калгам. Ошондо мындай тааныш катары эле көрүп,
эч нерседен сомневаться этпей эле кирип аябай ачык айрым сүйлөшүп эле кеткен, көрсө ошондой эле байкап коюп туруп. Келип конок болуп отуруп сүйлөшүп отурабыз да. Биринчи жолу жолугушкан болсо барып туруп майда чүйдө заказ берип отуруп анан именно ошол учурда мага бирөө чалып калды, сыртка чыккыча кассага барып акчасын төлөп коюп кетип калыптыр да. А мен болсо конок кылып коеюн дегем. А мен неудобный болуп калып калдым да. Башкача болуп жүрдүм. Кассага барып акчасын төлөп эшикке чыгып калыптыр. Мен телефон сүйлөшкүчө чыккычачы. Ошондой бир башкача учурлар болгон жаңы таанышыбызда. Сон азыркы учурда баягы жаштар үйлөнүп аткандар тоюна көп ысырапкорчулук жасап атпайбы? Анан ошолорго өзүңүздөр жаңы үйлөнгөн үй бүлө катары тоюңуздар кече жакында эле өттү, 2 күн мурун. Кандай кеңештерди бере элеңиздер? Эми биз жаңы үйлөндүк да, негизи кеңеш пока бере албайбыз. Сунуш бере алабыз. Сунуш берсек болот, в принципе. Эми ушундай жакшы жактарга, мисалы үчүн балдар үйүнө, по-любому аларга мындай внимание керек да. Аларга балдар үйүнө, карылар үйүнө барып, эми карылар үйүнө дагы бармакпыз негизи биздин план боюнча. Бирок ал жактан аябай аларды да кыйнап, өзүбүз да кыйналып калчудай болдук да, сыгылып. Неге дегенде тойго чейин барсак алардын эми балдары бар да. Мен да балдарым ушундай болуп келсе, же бизди кучактап ыйласа, же биз аларды көрүп сыгылып калчудай болуп, анан ошо тойдон кийин баралы деп пландаштырдык да. Анан колдон келсе эме кылыш керек, жардам бериш керек, садака кылыш керек. Бардык жактан эми ар кандай. Анан айта беришет, мисалы үчүн бизге деле жазып атышат кээ бирлер, ар кандай адамдар бар да. Эми ушул нерсени көрсөтпөй деле кылып койсоңор болмок депчи. Анан көрсөтпөй кылып койгондор кыйлып деле жүргөнбүз негизи буга чейинчи. Анан бул нерседе канча какой-то бир мындай аз адам болсо да бир аз таасир берди депчи. Алды жактан комментарийлерин окуп калып атам, уже буюрса муну тренд кылыш керек. Уже буюрса мен дагы уже ушундай кылам, буюрса той кылсам депчи. Ошол адамдарга кичине болсо да бир аз мындай оюн өзгөртө алдык деп ойлойм да. Анан ошол негизи садака кылыш керек көбүнчө. Анан канчалык берсең ошончолук Алла Таалам кайтып келет да. Ошол нерсеге чын дилимден ишенебиз да. Рахмат сиздерге, бүгүнкү берген маегиңиздерге. Бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар, түбөлүктүү болсун. Көп балалуу болуп, алдыда дагы көптөгөн жакшылыктар менен кыргыз элине таанылып жүрө бериңиздер. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөр каалаган сөзүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Баардыгыңыздарга ден соолук, ынтымак, бизди көрүп колдоп аткан адамдарга аябай ыраазыбыз. Көбүрөөк колдон келсе садака кылыңыздар, жардам бериңиздер. Анан ден соолукта болуңуздар, жакын адамдарыңыздар дайым жаныңыздарда болсун. Кошулам. Жалпы Атбай журтка терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден жакшы каалоо тилектер үчүн айтылган тилектериңиздер, баталарыңыздар кабыл болсун. Өзүңүздөргө болсо бекем ден соолук жана берекелүү, маңыздуу өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешпиз. Жыргалбай байкенин атасы Жаныбек мырза дагы жанымда турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Той кут болсун. Рахмат. Жакшылык болуп, жыргап эле калдыңыздар. Ооба. Сүйүнүп эле. Сүйүнүч. Жакшы. Балаңыз менен келиниңиз ушундай бир жакшы чечим кабыл алышкы мүмкүн. Өздөрүнүн баягы гулянкага деген акчасын өзгөчө балдарга барып, баягы азык түлүк берип келишиптир. Ушул чечимиңиз кантип кабыл алдыңыз? Сизге жактыбы ушул чечими? Аябай жакты. Мурун эле айтып жүрчү өзү тилек кылып. Ушундай нерселерди жасашым керек депчи. Ошолор ишке ашыптыр, сүйүнүм. Көрүп алып, мен колдодум. Мурун эле колдоп жүргөм да. Анда мурун эле ошондой нерселерди жакшылык эмелерге эметчи да. Жардам кылып, мындай эмелер жасап жүрчү. Куда тарабыңыздар кандай кабыл алды? Кудалар аябай жакшы кабыл алды. Жакшы кудалар экен, түптөн экен. Барып келдик, жакшы. Аманайлар жакшы ошол. Балаңыз жөнүндө айтып өтсөңүз, кичинекей кезинде баягы кулк мүнөзү кандай эле? Ушундай нерселерге кичинекей кезинен эле кызыкчу беле? Кичинекейден эле кызыкчу. Ой, өзү бир мүнөз андай эмеси жок. Кичинекей кезинен ушундайлар кызыкчу. Мектепти жакшы окуду бүт. Ошол. Азыр жеке ишкер катарында өзү эмгектенип келет экен, Ооба, өзүнчө сыймыктанып, ушу өзүнчө мен деле жакшы бичмеде, мен билип атам да. Сизге келин алып келип берем дегенде сүйүндүңүзбү? Сөзсүз да. Колдодум да. Ушул эле күтүп жүргөм да мен. Келиңиз
ушуга качан келдин ага деп эле жүрчүбүз. Буйруган нерсе келди да. Кудай буйруган экен. Жакшы келин ба. Үйдө канчанчы бала? Кичүүсү. Кичинекей эбе, сиздин колуңузда кала турган турбайбы? Ооба, колумда. Анда келиниңиз менен балаңызга өзүңүздүн батаңызды берип коюңуз. Мейли, Жырган менен Маликага кармашкан колдору бекем болсун, ден соолуктары чың болсун. Жакшы достор бар экен, ошо достор менен катташып көрүп алып сүйүндүм. Мындай досторду көргөн эмесмин, чындачы. Шаарда жүргөндө мен ойлочумун да. Кече тойдо көрүп алып жакшы нерселер болду да. Ошол батам ушул ден соолуктары чың болуп, ушу кыргыз элиме жараган жигит кыздардан болсун. Ата энесине кайрымдуу болуп, ошол баардык жакшы нерселерди балам менен дегениме каалайм да. Жакшы тилектерди. Сиздерге да рахмат. Мага келип ушинтип көңүл буруп коюңуздар. Сизге да чоң рахмат. Достор, көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ар бир адам жакшылык кылуучу адамга түрткү болгонго ар дайым даяр болуп жүрөлү. Саламатта болуңуздар.